Достор, ассаламу алейкум. Ноокатта жүрөм. Битал палбандын үйүнө келип атам. Биздин көрүүчүлөрдөн комментарий жазды эле. Ушул абадан бир интервью алсаң деп. Азыр палбан. Ассаламу алейкум. Кандай? Абдрахман, жакшысыңбы? Сизби? Манайлар кандай? Даярдыктар бүгүнкү улакка. Келип калдык ушу. Убакыттан пайдаланып калайлы деп. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Айттырбай келдик эми, айып этпейсиз. Саламатсыз, кандайсыз? Тойсузбу? Жакшы, Аллага шүгүр. Сол жакшы. Жакшы. Сен кайсы жигитсиң? Биз Ноокенден келдик, Жалал-Абадтан ака. Ошо. Нокен баягы үйүнүң баягы эме деген? Жантөрө 93. Жантөрө 93. Көрөм сен немеңди. Ошо. Көп көрөм. Ошо айылыңызга келип калдык эле, бир сөзгө салып кичине сүйлөтүп кетели дедик. Макулму? Жакшы болот. Достор, ассаламу алейкум. Бүгүн Ноокат жергесиндебиз. Бул жак эски палвандардан, легендарлуу палвандар деп ушуларды айтсак болот. Абдумуталип палван. Бул негизи эле улак чөйрөсүнө каяктан аралашып калгансыз? Кантип? Мен эми улак ушу биздин канда бар да. Мен атамдын атасы Ажыкул деген. Чоң атам жакшы чапчу экен. Ол киши жөн эле чапканда адамдар шу карап көрүп ушундай жакшы чырайлуу жакшы чапчу экен да. Андан кийин мен атам Жалал Раис болуп жүргөн. О киши ушул жердин эң жакшы аттарына ошол киши минип жүргөн. Тайгеге чаптырган аттарына биринчи келип жүргөн күрөң ат дейт. Биз аны көрбөдүк, бирок айтатты да атам. Ошентип тайгадан биринчи келчү экен. Анан улакты дагы ошо мен чоң агамма чаптырып, өз дагы кичине чабат атам. Каякта улак болсо ушу кишилер чыгарат деп бул жерден мен атамынан Осмонали деген, Ишанкул деген, Шамши Раис деген кишилер бардык Өзбекстан ушул өрөөндө бардык жерге барып чаап жүрүшкөн. Ошолордун артынан эми кан мындай бала кезибизде биз чуукту минип алып ушу кар жааганда чуукту мындай чаап ошо карды майкандап теллеп кетишек ошентип жүрө берет деген. Ошонун артынан мына балдар дагы чыкты. Бул канга карайт окшойт. Канда бар болсо ошо кете берет окшойт. Жакшы. Бул кимдер менен чогуу улак тартышып улак чабып калдыңыз азыр? Биздин убакта мындай карап, бири-бириге карап жакшы чапчу эди. Анан бул жерден мисалы үчүн Дарадан Абдырашид палван. Абдырашид азыркы Байботонун атасы. Анан Касырактан Аслан палван, Абдылаким палван, Бүргөндүдөн жаңы аты ким эди? Курбан. Ошолор менен чабыштык. Бул жерден Абдылаз палван бар. Маткасым, Абдылаз, Насир бар. Ошолор менен чабыштык. Абдылаз Көкөнов көп. Ошолор менен чабыштык. Илгери мурун жанагы машина жок, улактарга атчан барып, атчан келип, Атчан барып, мисалы үчүн биз 40 километр шу Тамаша деген жер бар, Кадам жайдын үстү. Андан кетип барып, бир күндүк жол. Чаап, онун Өзбекстанга түшүп кетип, ошентип жүргөнбүз. Ал мезгилдеги аттар эми өтө күчтүү болгон экен. Азыркы аттарды ондой минсең чыдабаса керек. Чыдабайт Азыр эми жүктө барып аттар кыйналбайт азыр. Мурун кандай аттарды мингенсиз ака? Мен бир ат миндим. Ноокаттан алып келди. Пастек менен кичинераак ат эди. Кыргыз жылкылар беле же? Жылкы кара байыр эди. Тазасы эди ошол. 9 жыл чаптым.
9 жыл ана. 9 жыл алды кетти таштады. Алдыларында, өтө күчтүү ат болгон экен да? Кетти дейт, акыры дейт. Ооба, акырлары. Акырларын таштап жүрдү. Эң күчтүү сорун деп коет да бизде. Ошол ат менен мен улакчы болдум. 9 жыл. Чапкан болсоңуз анда каты көнгөн экенсиз, Бир ат 9 жыл чаптым. Ал аттын балдарынан алып калгансызбы, барбы? Ол аттын балдарынан болду, кийин анан бир ат чыкты, мына алардын аталары. Ол жакшы ат чыкты. Өтө күлүк. Бул дагы өзүңүздүн аттыңыздын балдарынан. Ошол аттын балдары күрөң аттын немеси бул. Баласы. Азыр 6 жаш болду. 6 жаш. Бою бойлуу экен. Бою бойлуу. Наркы бун чоң атасын туягы мана ушундай эди. 32. Алардын туягынан чоң эди да. Бул Польша окшойт, Бул Польша. Мына. Польшадагы бар экен, бойду караңыздар. Бул жашы кандай бунун? Жашы 6-га чыгат эми. Улакка чабып атасызбы? Улакка эми минип үйрөтүшүп эми көрүшөт эми. Бүгүн улак экен, бүгүн көрөсүзбү? Бүгүн Кудай кааласа эми балдар көрөт эми балдар. Биринчи улак болот экен. Бул атыңыздын атасы күчтүү ат болгонбу ошо? Атасы өтө күчтүү болгон. Ошондо түшүнүгүм боюнча, ошол жана 9 жыл минген атыңыздын келаткандарбы? Жок, онун эмес, башка. Башка дең, Мына. Линияга кандай баа бересиз? Линияга мен өтө неме кылам мен. Эгерде атасы жакшы болгон болсо, линиядан чыга берет. Чыгат. Жүрөк бул канда болот. Ооба. Канда болот. Чыгат. Мына азыр Анан адамдай эле экен да. Сиздин балдарыңыз дагы улак чабып атабы азыр? Неме ат менен адамдын организми бирдей эле. Неме эмес. Мына Абдырахман балаңыз менен кече таанышып калдым эле. Абдырахман чабып атат, жакшы чабып атат. Мухаммед, чоң уулум Мухаммед. Ал да чабып атат. Жакшы. Мына достор, ушундай маалымат болду. Эми кыска болсо дагы, кийинкиде дагы узагыраак тарткан насип кылсын бизге. Азыркы күндө канча уул, канча кыздын атасы болуп турасыз азыр? Мен 2 кыз, 2 уул. 4 экен да? 2 кызым бар, анан 2 уулум. Мухаммед, Абдырахман, анан Беризат, Алиман деген кыздар. Уул үйлөп кыз бердиңизби? Дагы чоңоюп, 15 неберем бар. 20-га кирип калды, алды. Жакшы. Кудайга шүгүр. Өмүрлөрүн берсин. Шүгүр кылам. Бул ат менен өмүр өтүп атат тең. Эми ар ким ар кандай да. Бирөө спорт, футболго кызыгат, бирөө волейболго, бирөө чоң болушка кызыгат. Ар кандай да адам. Биз эми атка кызыгып калган адамбыз. Бизде аттан башка атсыз жашоо кыйын го. Кыйын дең, Канда бар экен, жаштыгыңыздан ат жок болсо да чубукта ойноп. Мен койлор бочода да, ата шу 20-20дан шу койлордун бардыгын сатса ат келеби, атагалы бериңчи мага дейт. Ана ошондой кызыгуу. Кызыгуунун арты. Эми ат менен эл аралап канчалаган адамдар менен таанышасың, сүйлөшөсүң, мамиле кыласың, эл таанып, жер таанып дегендей. Кыскасы кем болбойсуң да. Бул атта береке бар дейт. Бул Польшанын бою канча чыгат, тарттыңыз беле? 1.70. Ана 1.70. 1.70 неме кылып алып келгенде өлчөп неме кылып 1.70 ашык деген экен, анан мен айттым өлчөчү десем 1.70. Буга чейин дагы мындай Европа жылкыларын кармагансызбы? Мен эңилип чапчумун. Мен бийик аттым кызыкпайт дем. Только bir kara bayır 1.55, 1.60'a çeyim olsa жерге жетесин, көтөрөсүн, чабасың. Мына ушул сөзүңүзгө кошулам да, бул чындык. Жоон ат болса, как жердегидей эч ким кыспайт да, неме да кылбайт. Эңилесин,
Аттын зору күчтүүсү ошолордон, а? Мына. Мына достор, кандай атка баа бериш керек мына. Ат жоон болсо, канча болсо саласың. Мана бизде бир улак болду, 102 кило сойду. Еш бир кандай бир төрөм бар эди, 102 кило союп таштап койду, бир өгүз. Ошондо көтөрүп салгам мен. Адамдардан сурасаң айтат. Анан алды кеттисинде таштагам, акырында. Мынакей достор. Ошо пас аты да? Жаңы. 9 жыл чыкты. Кора. Азыр 60 канчада дедиз? 62 жашын өтөп турат экен. Буйруса дагы ушул жака келген бизге да насип кылсын. Кудай буйруса. Силерге да рахмат. Ушундай улакты чагылдырып, канча адамдар көрүп атат. Мисалы үчүн чет мамлекеттен, Өзбекстан, Казакстан бардыгы жок көрүп атат да, мисалы үчүн. Канча аттар сатылып атат силердин немеңерден. Канча палвандар таанылып атат. Силерге рахмат. Амин. Амин. Бүгүнкү улакка барасызбы? Кудай кааласа барам. Мынакей. Кудай кааласа барам. Анда бир Этте башкарып карап турбасаң, азыркы балдар жаңгыдайго жип салат, ояк кылат, буяк кылат. Ызычыдан, а? Ызычы кылат. Биздин мезгилде жип салыш өтө уят эди. Анан баягындай чылла, ылай болуп колго турбай калганда, маслихат менен камчыга бир жипти байлап, ошону менен нугат менен көтөрөт. Камчы калды, карагыла, агыла балдар деп, o камчыны кийин акыры көтөрүп салгандан кийин берет эди эгесин. Акыбет кандай эди. Сый урмат бар эле дең, э? Еңилгенге сабайт эди ат. Еңилип көтөрүп, башыңды көтөргөндөн кийин анан кийин салат эди ат. Кол кешки. Азыр эми еңилип атсаң бул белиңе салса бул кандай болду? Мен бир айта турган нерсем мына көк бөрү. 5-5 чапкан. Бул эми балдар, канча балдар майып болду. Канча ат майып болду. Бул жакшы эмес. Буну жаңгыларды вообще жок кылыш керек. Урдурганды жок кылыш керек. Жаңы еңилип атканда салып кандай кылып атат балдар. Канча бала майып болду. Правилага мындай неме киргизиш керек тең, э? Жок кылыш керек шулар. Мына Өзбекстанда кандай катуу ат салыш жок. Дай салып тегерен неме салып. Сразу удаление жаңыдай нарушение. Сида кириш керек шулар. Албетте, бу ден соолук эң байлык. Чоң байлык да. Кай койсо эми еңилип атса белиге салып кайрып таштап атат балдар. Шон ден соолук ошо бир тайдан неме. Жакшы эмес. Шуну кириш керек немеге. Правилага, Казакстанда кызыл карточка көрсөтүп атат, байкынтип чаптырбай коюп атат. Көп балдар майып кылып алабыз. Кой дейт кыргыздардын оюну. Да келбей койду неме 5-5ке Казакстан. Казакстан келди эми болор. Чындыкты айтты. Анда аба бир бата дуа бериң бүгүнкү аламан улакка. Жакшы. Тынч. Омен бүгүнкү улак тынч жакшы болуп өтсүн. Ушул бала ниет кылып, качандан бери ниет кылып ушул улакты берип атат. Ушул улак алыстан, жакындан келген балбандар бир курсан болуп, жакшы дуа кылып ушул баланын баласы жакшы киши болуп чоңоюшуга насип кылган болсун ушул. Үй-ичисиге тынчылык, аманчылык болсун, пайыз барака берсин, ырысы дөөлөт ууматын берип, ушундай тойлорду, чоң-чоң тойлорду кылып жүрө берсин. Силерге да рахмат. Ушул улакты чагылдырып, ушундай интервьюларды алып, мындай тартип немелерди жеткиргениңерге силерге да рахмат. Сен дагы үй-ичиң менен тынч болуп, бала чакаң менен, ата-энең менен тынч болуп, ушундай элдердин немелерин чагылдырып жүрө бергин. Койкул, чыгыр, барайлы силердин жериңерден көрөм. Амин. Аллаху акбар айтканыңыз келсин.